Кыргызстанда жакырлардын катмары азайып, өзүн орто класс деп эсептегендердин саны өсүүдө. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын акыркы баяндамасында айтылат. Сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча жарандардын 90% өлкө саясий, экономикалык жана социалдык жактан туура багытта баратат деп эсептейт. Кыргызстанда жашоого канааттанган калктын пайызы 54дөн 80ге чейин өскөн. Суралгандардын 76% азыр жаңы жумуш издөөгө же өз бизнесин ачууга ыңгайлуу учур деп эсептешет. Ал эми өзүн жакырмын деп эсептеген адамдардын саны 24%дан 14%га кыскарган. Ошол эле учурда өзүн орто класстын өкүлдөрүбүз деп эсептегендердин саны өсүүдө. Сурамжылоого катышкандардын басымдуу бөлүгү өкмөттүн аракеттерине оң баа беришет. Коррупцияга каршы күрөш да бийликке болгон ишенимдин артышына өбөлгө түзөт. Эгерде 2022 жылы анын натыйжалуулугуна жарандардын 70%дан азы ишенсе, быйылкы жылдын ортосунда бул көрсөткүч айыл жеринде 93%, ири шаарларда 89%га жетти. Мындай динамика экономикалык көрсөткүчтөрдүн жакшыргандыгын гана эмес, ошондой эле калктын мамлекеттик институттарга жана жүргүзүлүп жаткан социалдык саясатка ишениминин туруктуу жогорулагандыгын көрсөтүп турат.